Мына тил деп атабыз, тил. Тил менен дил экөө окшош болуп айтылат. Болгону тыбыштар менен айырып алат. Бирөө дил, бирөө тил деп. Дил ичибизде көкүрөктө болот, жан дүйнөдө болот. Тил ошону термелүү аркылуу жарыя кылып, айтылып, үн кылып тил чыгарат да. Тил сөз кылып чыгат. Үн кылып мына көмөкөй үнгө айлантат. Үндөн тил аны сөзгө айлантат да. Мына бул биологиялык илим десек болот. Мына ошон үчүн мурунку байыркы кыргыздарда көмөкөй менен ырдоо дагы ошол кездеги элге жеткирүүнүн, табиятка жакындыктын белгилеринин бири болгон да. Көмөкөй. Азыр ал нерселерибиз Сибир элдеринде жана башка жакта ошол жакта калды. Биз ошон үчүн тиги жанагы Манаспа төрөлгөн, Алтайда төрөлгөн жана башка деген сөздөр ошондон калган деп эсептейм да. Ал эми кийинки цивилизацияга өтүп аткандан кийин мына сөзгө өткөндө сөз бул адамдардын жашоосун ааламдык мыйзамга, Кудай түзгөн мыйзамга иреттеп жолго салуунун куралы бул сөз болот да. Ошо сөз адамды түздөйт, сөз адамды бузат. Сөз адамды өлтүрөт, сөз адамды тирилтет да. Биз азыр ушу сөзүбүздүн ирети жок, жашообуз азыркыдай ирети жок, башаламан, ашмалтай жашоого келип такалдык. Эмне кылыбыз керек? Ошондо азыр ар кандай диний жана башка агымдар жол ар кандай жок ыкмаларын айтып атышат. Алар дагы кайсы бир деңгээлде түптү ошол ыкманы, иретти сактап келишти. Бирок бул жарык дүйнө боюнча эле, мына жарыктагы жана жар манас дегендей материалдык дүйнө боюнча эле келип, ошону дагы 5-6 миңге чейинки келген жазуулар дагы аныктама барып такалат дагы, андан ар жак каяктан келгени билинбей токтоп калат да. Анан китептеги жазууну издеп жүрүшөт, таштагы жазууну издешет, жана башка көп жердеги храмдарда, Египеттин пирамидаларынан, Тибеттин тоолорунан, жана башка жерде жазуу материал бизде ошол жакты издеп, ошол жактан чындыкты табабыз. Биз ошол жерден түпкүлүгүбүздү дүйнө түзүмү кандай болгону ошол жерден башталган деген нерселерди жазуудагы нерселерди алып алып, анан ошол түпкү чындык деген илим азыр басымдуулук кылып турат да. Ошол эле убакта ошо адамзат канчадан бери жаралса, ошондон бери кыргыз деген эл жашап келген биз өзүбүз эсибизге, көңүлүбүзгө албай жүрөбүз. Эмне үчүн дегенде, биз өзүбүздүн ушу сөзүбүз менен эле, сөздүн туу чокусу, сөздүн улуусу, сөздүн укмушу, сөздүн кудурети, сөздүн улуулугу болгон манас сөзүн биз ичинде мааниси эмне чечмеленип атканын биз ага көңүл бөлө элекпиз. Биз сырткы гана көрүнүшүн, баатырдыгын, согуштардан жеңгенин, жана Карабөрк, Акылай, Каныкей деп үйлөнгөнүн, аш тойлордо болгонун, сайышканын, Кытайды чапканын, ушуларды эле айтып алып, бирок ошол эле нерсе бир топ адамдардын көңүлүн көтөрүп, духун көтөрүп алып келет да, ошентип келатат. Эгер биз андан ар жагыдагы жана жарымы төгүн дегени жагын кирсек, мына ошол жерде мына жөнөкөй эле мисалдарды айтсак, мына Манаска чейин Акбалта деген болгон, Жакып деген болгон, Бакайдын атасы Бай деген болгон, жана ушулардын баарынын аталары ушундай, ошолордун сөздөрдү, булар негизи ошолордун баары биринчи сөздүн маанисине көңүл бурушубуз керек да, себеби алар өтүп кеткен киши. Сөз менен айтканда биз адамдын кейип нерседе жок, сөздүн турушун дейм. Сөз бул жандуу болот да. Мисалы үчүн Ак балта. Ак балтанын уулу Чубак дейт да.
Бул демек эмне? Ак дейт, ак деген бул аалам. Ааламдагы боштук менен ошондогу кан, жолсо ген, жолсо плазма. Азыркы айтканда кан да булчу менен күүнүн башы камбаркан, жолсо камбарата дегенде эле кандай болот. Ошол ааламдагы боштук менен кандын биримдиги азыркы илимде муну плазмоид деп коет. Мына ушуну айтып атат да. Ушул ааламда биринчи боштук, анан плазма, ушул караңгылык түмөн атат. Ушундай болгон деп атат да бул жердечи. Анан ошону балта дейт. Ошону балта менен ошондон чуба ак дейт. Ошол акты чубап, анан ак кылып жаратмандык башталды деген түшүндүрөт булчу. Чуба ак дейт. Жарык менен нурдантып, мына жарык менен нурдантып, ошо нурду, шооланы ошону бөлүп кесип, мына 40 кес деген ошода кыркып кесип, ак калып акка айландыруу да. Актын калыбына кайра так ошондой Кудай кандай жаратса, Кудай өзүнө мисалы үчүн сөздөр бар, религия диндерде мына адамды Кудай өзүнө үлгүсүндө өзүнө окшотуп жаратты дегенчи. Ал көрүнбөгөн кайып дүйнө, ой, ошолордун чексиздиги ошол Кудайдын абалы боло турган болсо, ошонун чектелүүсү адамдын көзүнө жарык дүйнөгө көрүнгөнүсү тыгыз жана молекулалык негизде бир иретке келинип көрүнүшү мына бул ошол адам деп аталат да. Бул ааламдын деми дейт. Ошондой кылып адам ошо физикалык жана химиялык өзгөрүштөрдөн мына формага келебиз дагы, анан ошого болсун деген ааламдын деми менен жан кирип, ошентип биз пайда болгонбуз да, адамдар пайда болгон да мына. Же болбосо киши дегенде ошол ки деген кандагы энергия, шы деген ошондон иштеп башташы деген түшүндүрөт да. Мына ушундай нерселерди илимде, жазуу илимдеринде булар негизинен мүмкүн кайсы жерде болсо болгондур, бирок мен андай нерселерди мындай көрө элекмин да, мындай окуй элекмин алардычы.